Демек өткөн сабактан бул сабакка чейин бир гана төмөнкү өзгөртүүнү киргиздим. Сүрөттүн иллюстрациясын бир аз жылдырып коюп, жана эки бетти бири-бири менен дал карыштырганда сүрөттөр ар башка болуп, көзгө жагымдуураак көрүнөт. Калган нерсе болсо, төмөнкү жерге байланыш маалыматыбызды жагыштырабыз. Текстти алып, биздин сызгычтарыбызга теңдештирип алабыз. Буга болсо өзгөчө маалымат катары параграф стилин жаратабыз. Ал үчүн негизги стилдин негизинде additional information деген аттуу шрифтин кыйла чоңураак кылып, стилин курсивке өзгөртөбүз. Калган өзгөртүүлөрдү стилдин сырткары жасамакчыбыз. Калыңдыгын көбөйтүп, жалпысынан түстүн акка өзгөртөбүз. Жана кошумча өзгөртүүлөр бар экенин төмөнкү плюс символунун көрүнүшүнүн негизинде байкайт экенбиз. Азырынча бул жетиштүү. Эң соңгусунда кооздоочу кошумча детальды кошуп коебуз. Ал да биздин интерьердин негизинен алынган. Демек файл, place, чет жака коюп, өлчөм параметрлерин тууралап, жыйынтыгында төмөнкүдөй дизайндын келбетине ээ болдук. Бир гана кала турган нерсе кагаз жүзүнө түшүрүп, чоң форматтуу түстүү принтер бар жерлерден чыгарып алсам болот. Бирок анын астында жөнөкөй кагаздын бетине чыгарып, ушул бөлө турган жерлери туура келеби же туура келбейт экенин өз алдынча текшерип көрөм. Биз болсо ушул сабактардын катары негизинде төмөнкү натыйжаларга ээ болдук. Негизинен анча деле начар болгон жокко деп ишенем. Жана иш жүзүндө пайда болгон менюну сөзсүз сүрөтүн бекитип, биздин расмий сайтыбызда akbilim.info баракчаларынын биринен көрө алсаңар болот. Анда эмки сабактарга чейин көрүшкөнчө, менин атым Алмаз, бул Акбилим окуу долбоору. Саламатта туруңар.